участкама ажыратып бергиле десем, токтомун фальшивый экен деп айтты. 4 кожолук мен бир үйдө кысылышып жашап атам азыр. 4 кожолук бир үйдө кысылып жашап жатабыз деген тургун Алмакан Айдарова көйгөйүн 7-каналга бөлүштү. Айтымында 2010-жылга таандык айыл өкмөттүн токтомун жер адистин колунан алган. Деген менен 8 сотук жерге ээлик кылуу токтомуна учурда жасалма документ деген тыянак чыгууда. Ушул тапта ага көрсөтүлгөн жерлерде турак жайлар салынып жатат. Тагыраагы аныкташтыра келгенде бир эле жерге бир нече токтомдор даярдалган. Мага 2013-жылы Алимбек Сайфжан аке деген жер адисибиз ушул жерден токтомду колума берип туруп, ушул мына жол турат, жолдон мынтип туруп, ушул жерден сен участка аласың деген. Анда мага көрсөтүп бергенде бул жерде бир дагы үй жок болчу. Өкмөткө барсам, мына токтом боюнча мага жерди ажыратып бергиле, участкамы ажыратып бергиле десем, токтомун фальшивый экен деп айтты. Башкалар тамчалып турат го жерде десем, бул жер кадастрдан чыкпаган, картасы жок, эчтеке жок жер деп айтты. Жасалма токтомго алдангандардын катарын Якутхан Келдибаевалардын үй бүлөсү да толуктайт. Аларда Ноокенин Сарси айылынан 100 000 сомго чек сатып алышкан. Тилекке каршы берилген токтом жасалма экендиги айтылат. Эми минтип жерден же акчадан жок калган мындагылар учурда бир үйдө 14 адам жашап жатканын айтууда. Чектин жоктугунан балдары миграцияда чачырап жүргөнүн билдирет. Балам чек алды. Мына университеттен чек берилди, бирок чек кайерде экенин билбейбиз туурасы. 100 000 алдык. Документи паршивый экен. Документ тап кетишти. Же чек жок, же пул жок, эч нерсе жок. Азыр ишенбесеңер үйүмө барып көргүлө. Бир 50 жылдан ашты, кайнатамдын үйүндө отурам. Бирок биз 4 семья, 14 адам жашайбыз. Балдарым илажы жок, же чек болсо, башка болсо илажы жок, Россияда жүрөт. Бири Бишкекте жүрөт. Мына 2013 токтом чыккан. 2013-та быйыл алып келип берди. Алып келип берип, көрсөтүм ушу токтомду берди колума. Анда болуптур дедим, бирок көрүп турбай бул 2013-жылы чыккан токтом экен деп айттым мен. Айтсам жок, боло берет депти. 100 000 сизге ким саткан? Ошо Кемали бала, Коргонбек деген бала, ошо берди. Пулду ham өз колу менен алган баламдар. Россиядан котортуруп алган. Эми азыр ишенбесеңер барып көрсөңөр үйүмдү акыбалы эми бир акыбал. Эми 14 адам 4 семья кантип жашайт билбеймин. Же чек болбосо. Бул тургундар Ноокен айыл өкмөтүнө да бир топ убакыттан бери кайрылууда. Айыл аймактын башчысы чынында аларга берилген документ жасалма экендигин тастыктайт. Токтомдо Эшиев Абдуллаевден 2008-ден 2013-ге чейин айыл өкмөт болгон. Ошонун колу менен токтом алып келет да, бирок замы Паяз деп жүрөт да. Эшиев иштеген мезгилде Паяз зам болгон эмес да. Скорее всего, токтом фальшивый. Печать деле фальшивый. Эженин өзүнө доказательство көрсөтүп ам берди. Мен жер адис болгон ошо айылдан ал өтүп кетти. Ошодон алганмын деди. Айттым, бул жерде эң кызык жери 2013 декабрда бизде печать алмашылган. Ноокен айыл өкмөтү деген печать болгон 2013-ге чейин. 2013 декабрга чейин. 2014-төн баштап Ноокен айыл аймагы болуп калган. 2010-11-жылдагы токтомдордо 2014-жылкы печать жүрөт да. Тургундар айтып жаткан Сарси аймагынан бул сыяктуу көйгөйлөрүн айтып, жер талап кылгандар көп. Колунда токтому жок, бирок жер мага тийиштүү дегендер да бар. Айыл өкмөттүн айтымында аталган жерлердин карта документи бир жума мурун табылды. Ушул тапта комиссия иштеп жатат. Анын жыйынтыгы менен мыйзам чегинде жер берилерин билдирди. Буквально 5-6 күн болду ошо именно ошолор сурап аткан жердин документин тапканыма. Азыр комиссия иштеп атат. Отургузуп полный бүтсө жер берилет. Жерди айттым мен, берем, бербей койбойм. Жер силердики. Только ошо мыйзам чегинде документиңерам так сонун болуш керек. Кээ-бирлер токтомду алып келет, менден регистрациядан жок. Андай токтомдорду мен бере бербейм да. Анда эле караш керек мыйзам чегинде. Токтом чыгабы 5 нускада токтом чыгат. Бирөөсү бизде калат, бирөөсү ээсине берилет, экөө немеге кетет, госрегистр архитектура. Бирөө архивге жөнөтүлөт. Жок, ал айылдан ошо жерден неме болду, көпчүлүгү келип атат, токтому жок колунда. Бирок жер меники, мага өлчөп берген деп атат. Аны ошол убакта комиссия болгон да, өлчөп берген. Ошо комиссия келип туруп ушул жерге доказательство берсе мага, действительно биз бергенбиз, мыйзам чегинде болгон, каралган сессияда ушундай тургундарга токтом чыгарып бер деген
решение чыккан десе, мен мыйзам чегинде жерин бөлүп берем. Эми ай келип эле мына жер меники деп эле кыйкыра берсе, бере берсең, тем более келип алып токтом чыгарып бер деп атат да. А мен да такташым керек да. Мен өчүрүт сакталганбы, сакталган эмеспи? Эртең надзор прокуратура бар, прокуратура чакырат меничи. Башка жетекчилер азыркы моментте иштеп аткандар барбы? Ошол мезгилде чара колдонуу жактары барбы аларга? Жок, аны эми биз жанагындай чара колдоно албайбыз өзүбүзчө. Аны ошо мыйзам чегинде прокуратурага кайрылса, прокуратура карап туруп чечип берет. Аны туруп алып мен өзүмчө чара көрө албайм, ачыгы. Эми сөгүш бериши мүмкүн. Тем более азыр менде ал сотрудниктер бирөөсү да иштебейт да. Кээ биркилер пенсия чыгып кеткен, кээ биркилер бөлөкчө ишке өтүп кеткен. Ошо байланыштуу мен эч кимге чара көрө албайм бул жерде. Бирок тактап, мыйзам чегинде аныктап, действительно ошолордун жери болсун. Азыркы убакта колумда документ бар. Ошон үчүн жердин трансформация болгон документи бар да менде. Картасы менен. Трансформация болгон, Картасы менен бар. Картада ал эжеге тиешелүү Жок, карта отургузган эмес, карта оригинал боюнча турат. А булар иштегенде көп жерле картадан копия чыгарат дагы, копияга отургузуп полностью бүткөндөн кийин андан кийин гана оригинал картага түшүрүп чыгат. Мына ошо чек, мына жерге чек берилген, мына чекти жамбашы мына. Ошо кетип аткан ошо үйгө дерин мусорду төгүп билбейбиз да, кетип калышат да. Эми эл жашаган жерде мусор болбойт да. Көргөнүбүздү кайтарып калып атабыз. Көрбөгөнүбүзгө мусорду төгүп кетип калышып атат. Анан кийин мен айткан баягы карьер мына карьер. Мына азыр карьерди барып көрсөңөр, бийиктиги 20-25 метрге дейин чуңкуп карьерди сатышып атат да, мыйзамсыз. Мыйзам чегинде эмес да, буларда документ жок да. А мына жерде мына балык абызы мынасы. Бу деле мыйзамсыз. Нокен айыл аймагында жалпы 17 миңдей калк жашайт. Жер тилке алууга 3300дөй жаран кезекте турат. Учурда 89 гектар жер аянтын трансформацияга даярдап жатышат. Ал эми президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык жерди мыйзамсыз басып алып, турак жай салып алгандардан 48 гектар жер аянты бул айыл өкмөттөн мыйзамдаштырууга жөнөтүлгөн. Бүбүсара Орозалиева, Яхейдин Боташев, 7 канал, Нокен району.